Коомдо кайнап жаткан кайсы көйгөй болбосун, адистерден так маалымат, эксперттерден курч пикир, ар тараптуу талаш тартыш элдин катышуусу менен Жаргылчак иш күндөрү саат 9-дан 10-га чейин Санжыра радиосунда. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Санжыра радиосу 11 март жума күндүк уктурууларын баштайт. Толкунубузда Жаргылчак программасы, микрофондо Шаткүл Айтбек кызы. Жаргылчактын бүгүнкү чыгарылышы аялдардын ишкердигин өнүктүрүү жана гендердик зомбулукту азайтуу боюнча коалициянын ишмердүүлүгүнө арналат. Студиябызда бул коалициянын мүчөсү болгон уюмдардын өкүлдөрү бүгүн мейманда. Алар Кыргыз Республикасынын Шамал жана Күн электр станцияларынын ассоциациясынын төрайымы Кундуз Кырбашева, аны менен катар эл аралык жеке ишкердик борборунун өкүлү Нурсултан Турдубеков, Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы. Саламатсыздарбы? Алгач эле дал ушул коалициянын ишмердүүлүгүнөн баштасак, коалициянын түзүлгөнүнө канча болду, миссиясы кандай? Коалициянын түзүлгөнүнө декабрдан 21-жылдын декабрь айынан баштап, декабрь айында 19 бизнес ассоциация, анын ичинде аялдардын бизнес ассоциациясы, жөнөкөй мейнстрим бизнес ассоциация деп болот. Ошондой эле бир өкмөт зордук зомбулук менен иштеген, ошол жаатта иштеген бир өкмөт уюмдардын биригип 19 уюм меморандум кол коюшкан. Ошондо коалиция түзүлдү деп айтсак болот. Андан бери ушуга чейин азыр коалиция иштеп келе жатат. Коалициянын эң бирден бир максаты бул аялдардын ишкердигин өнүктүрүү жана гендердик зомбулукту азайтуу боюнча коалициянын жакшыртуу аркылуу аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана алдыга жылдыруу болуп саналат. Бул көптөгөн аялдарга экономикага катышууга мүмкүндүк берет жана Кыргыз Республикасынын жана Борбордук Азиядагы гендердик басмырлоодон же башка маселелерден келип чыккан тоскоолдуктарды азайтат. Демек, ишкер уюм, ишкерлик менен алектенген уюмдар менен катар укук темасында өз ишмердүүлүгүн алып барган уюмдардын биригүүсү. Максаты, миссиясы кандай? Жамал айым? Мен коллегам азыр айтып кетти максаты жөнүндө. Негизги максаты ошол аялдардын ишкердигин өнүктүрүү жана гендерлик зомбулукту азайтуу боюнча коалициянын миссиясы. Ошол ишкердик аялдар үчүн шарттарды жакшыртуу аркылуу ошол аялдардын ошол экономикалык жактан укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болот. Албетте бул жерде ошол Кыргыз Республикасы жана Борбордук Азиядагы гендерлик басмырлоо же башка маселелерди келип чыккан тоскоолдорду азайтуу да. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, ошол Орто Азиядагы ошол айымдарды бириктирүү да. Албетте бул жерде ошол максаты коюлганда, ошол коалициянын ишмердигинин максаты ишкер аялдарды жарандык жана социалдык экономикалык укуктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү, ошол аялдарга жардам берүү, алардын коомдук ролун көтөрүү, анын мүчөлөрүнүн жалпы кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат. Анан бул жерде ошол коалициянын дагы бир өзгөчөлүгү десек болот. Бул ошол аялдардын бизнес ассоциациясында бизге 7 коом кирген. Бул Курак аялдар форуму, аялдардын арасында ишкердүүлүк, Борбордук Азия аялдардын лигасы, Кыргызстан аялдардын агрардык федерациясы, аялдардын Евразия альянсы, анан Чакан Гестер ассоциациясы. Гендерлик зомбулук менен иштеген коомдор да кошулган. Бул жерде теңдик, назик кыз, Мутакалим коому, демилгелүү ишкер аялдар, социалдык технологиялар, аялдар тынчтык банкы, ачык линия, Кыргызстан кризистик борбордук ассоциация, балдардын укугун коргоочулар, анан кийин бизнес ассоциациялардагы бул микрофинансовый уюмдар, Кыргызстанда креативдүү индустрия ассоциациясы, айыл чарба консультациялык кызматкерлердин ассоциациясы, жер азыгы
дагы Кыргызстандын электрондук коммерция ассоциациясы, 22-си Кыргызстандын кол өнөрчүлүк кеңеши. Бул жерде ошол Кыргызстанда бардык карап көрсөңүздөр ошол 22 уюм ар бир тарапта, бирок негизги 3 блокко бөлүнүп атат. Аялдардын бизнес ассоциациялары, гендерлик зомбулук менен иштеген аялдардын жарандык коомдогу уюмдары, анан бизнес ассоциациялар. Бул жерде ошол коалицияда ошол бардык уюмдардын башын бириктирип, атайын ошол координациялык кеңешмеде түзүлгөн, ошол жака каалаган уюмдар кирген, алар ошол өзлөрү координациялык кеңешме кылып, анан мүчөлөрүнө дагы кылган иштерин жеткизип турат да. Бул жерде ошол бизнес менен жарандык коомду бириктирип, алар менен мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, анткени биз баарыбыз эле түшүнүп атабыз, ошол коомчулукта жашоону оңолтуш үчүн айымдарга биринчи билим керек, экинчи ошол экономикалык жактан биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Бул айыл жергесинде болобу, кичинекей чакан бизнестер, ал аял мүмкүн петрушка айдап сатат, мүмкүн уюнан сыр жасайт, сүтүнө, мүмкүн жумурткасын сатат. Ошол жөнөкөй бизнестен баштап чоң ошол ГЭС куруу, чоң бизнестерди, ассоциацияларды түзүп, ошолорго жардам берип, анализ кылып, ал бир эле Кыргызстанда эмес, бул Орто Азиядагы дагы ошондой коомчулуктар менен бириктирип, аларга ошол Орто Азия деңгээлиндеги платформада түзүп берүү да. Анткени биз Кыргызстанда платформа түзүп берген күндө дагы, эгерде алар ишкерлердин бизнеси кеңейип чоң болуп баштаса, аларга ошо Орто Азиянын дагы мындай платформасы, рыногу керек да. Ошон үчүн ошол жака чыгарып, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берип, шарт түзүп, ал айымдарды бир эле окутуп койбой, аларды мындай бир реклама сыяктуу кылып, ошол бир грамотностька көтөрүп, кандай иштерди алып барыш керек, экономикалык жактан аларга билим берип, бизнес жүргүзүү жактан өзүнүн ишин, анан азыр ассоциацияда бир аябай жакшы иш кылып атат. Ошол 22 катышкан уюмдардын баарын кылган иштерин анализ кылып, аларга да жардам берип атат да. Алардын деңгээлин дагы бир башка деңгээлге көтөргөнгө, алар кайсы жактан тараптан иш кылса жакшыраак деген өзүнчө дагы бир анализ жүргүзүп, ошол ассоциациянын ичине кирген да уюмдардын мүмкүнчүлүгүн карап берип атат да. Экономикалык жактан кантип аларды жакшыртыш керек. Анткени эгерде ошол 22 ассоциациянын дагы кирген мүчөлөрү, алардын дагы мүмкүнчүлүгү болсо, демек алар мындай бир каскаддык метод дейбизби, пирамидалык метод дейбизби, алардын ар бирөөнүн өзүнүн бир коомчулугу бар, өзүнүн бир лектораты бар, иштеп жүргөн аймактары бар. Алар дагы өздөрүнүн ошол коалициядан алган жардамды, мындай бир информациялардын баарын өздөрүнүн бир коомчулугуна жеткизгенге мен ойлойм бир чоң мүмкүнчүлүктөн. Бул жерде дагы ошол ассоциациянын негизи 3 багытта улуттук аялдар ишкерлеринин ошол региондук программа төмөнкүлөр менен ишке ашышса, бул биринчиси ошол Америкалык юристтер ассоциациясы, укук үстүндөгү программа, укуктук жагы. Экинчи бул эл аралык жеке ишкерлик борбору болуп атат. Үчүнчүсү болсо жалпы кызыкчылыктарды издөө деген уюм. Ошол негизги ошол 3 уюм бул проектти ишке ашырат, биз мүчөсү болуп, коалиция болуп, мындай бир көп пландар болуп атат да азыркы учурда. Мөөнөтү чектелүү, мисалы кошулгусу келген уюмдар болсо кандай болот, Нурсултан мырза? Проекттин долбоордун мөөнөтү сөзсүз түрдө чектелүү. Ар бир проект тилекке каршы кыска мөөнөттүү болот. Бул болсо биздин долбоор апрель 21-жылы башталган, апрель 23 аяктайт деп күтүп турабыз. Балким узарышы мүмкүн, бирок ал дагы баягы убакытка, орусча айтканда, исходя из потребностей керек болсо узартууну ойлонуп турабыз. Мүчөлөрдүн биз дайыма мүчөлөр көбөйүп турса дейбиз, анткени канча көп уюмду чогултсак, ошончо көп үнүбүз катуу болот да, үнүбүз угумдуу болот. Ошондуктан долбоор аяктагандан кийин дагы биздин дагы бир максатыбыз бул коалициянын андан ары уланып иштеши. Биз проект бүткөндө эле
тарап кетпей тарап кетпестен коалиция улам күчтөнүп дагы өзүнүн арасына дагы көп мүчөлөрдү алса бизге бул утуш болот да. Жамал эжеге бир аз толуктап кетет элем. Wage консорциум деп коет. Бул глобалдык консорциум 4 уюмдан турат. 4 бейөкмөт америкалык уюмдар. Айтып кеткен Америкалык юристтер ассоциациясы, укук программасы, эл аралык жеке ишкердик борбору жана поиск общих интересов деген, анан Грамин фонду деген бар, бирок ал Кыргызстанда иштебейт. Кыргызстанда ушу 3 уюм аркылуу проект жүрөт да. Wage консорциум деген бул глобалдык консорциум, бул бир топ мамлекеттерде иш жүргүзөт. Эң бирден бир максаты бул аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү жана коргоо болуп саналат. Эч кандай санга чектелүү жок. Коалицияга биз дайыма канча көп уюм келсе ошончо күчтүү болорубузду билебиз, ошондуктан эшигиңиздер дайыма эшигибиз ачык. Ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандарыбыз, Жаргылчак программасы уланууда. Сиздер дагы бул чыгарылышка үн кошуп, пикир калтырыңыз. Ишкер аял болуш оңойбу? Кандай тоскоолдуктар бар? Угармандар арасында ишкерлик менен алектенген айымдар бар болуп, азыр угуп жаткан болсоңуздар, ишмердүүлүгүңүздө кандай тоскоолдуктар бар? Аны кантип чечип келесиздер? Сөзсүз үн кошуңуз, күтүп алууга даярбыз. 0312 57 77 98 сандары түз байланышта кызматта. Кундуз айым, айтсаңыз, ишкерликтеги аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болушат? Саламатсыздарбы? Мен айтат элем, акыркы 10-15 жылдан бери ушул аялдардын ишкерлиги темасында, биздин багы укуктарды кеңейтүү темасында көп эле мамлекеттик программалар, бейөкмөт тарабынан дагы көп программалар иштелип жатат. Анан мүмкүн салыштырмалуу 2000 жылдын баштарына караганда биздин азыркы чоңоюп жетилип аткан кыздарыбыз же жашыраак кыздарыбызда бизге караганда көбүрөөк багы маалымат аларда кененирээк да. Себеби биздин убакта опыт менен ишкерликти баштаганбыз. Анан кийин эле ушул рахмат бейөкмөт уюмдарга дагы, мамлекеттик программаларга дагы бизге баягы жеткизгенге аракет жасап, анан азыр Кыргызстанда мындай Орто Азияда дагы десем дагы болот, башка мусулман өлкөлөрүнө салыштырмалуу десем да болот, бизге алдаганча жеңилирээк. Ошол эле убакта элет жеринде баягы улам мектепти бүтүп атышат кыздарыбыз, кээ бирөө ошол жакта турмуш куруп калып атат, билим алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калып атканда дагы ушундай региондорго, айыл аймактарга чейин биз ушул программаны жеткизгенге аракет жасашыбыз керек. Себеби менин байкоомдо мындай болуп атат да, баардык эле ушундай жакшынакай инициативалар, жакшы жумуштар Бишкекте жүрүп аткансыйт. Бишкек, анан Бишкекке жакын шаарларда да айыл аймактарга жетпей калгандай болуп атат. Себеби ошол жактарды мен кыдырганда, ушу элементарный эле бизнести баштаганда кандай баштайбыз, патент алабызбы, же кандай салыкты төлөйбүз, бизнесте аналитика, финансовый аналитика, финсават деп коебуз. Ошонун башталгыч бурушунда эле кыйналып калып атышат да. Анан ошон үчүн жанагы үстөкөй босток кредиттер алынып атат. Жана финансовый пирамидаларга ошо финсаваттын жетишсиздигинен дагы ошолорго кирип кетип атат да биздин айымдар. Анан мен каалайт элем ушу ассоциациялардын негизи баягы чогулуп коалициясында дагы негизи киргизип койсоңуздар ушу финсаватты. Себеби бул аябай баягы востребованный деп айтсам болот. Элементарный да, мен өтө ашыкча дагы аларды жүктөбөш керек информация менен. Жок дегенде базовый информация боюнча, ишкерлик боюнча, ошол эле салык кодекси боюнча, ошол эле финсават боюнча дагы базовый бир эме болуш керек да, информация болушу керек. Ооба биз үчүн азыр айымдар үчүн эми эркек мырзаларга караганда кыйыныраак, бирок ал биздин мүнөзүбүздөн дагы да, табияттан. Эми ошо замандын дагы талабы экен, күчтөнгөнгө туура келип атат, өзүбүздүн күчүбүздү көрсөткөнгө туура келип атат. Бирок
из крайности в крайность кетпешибиз керек да. Ортодо балансты сактап, ошол эле убакта такыр эле тиги эркектер менен тең таймашып эмес, өзүбүздүн да мягкий сила бар, ошону колдонуп жакшынакай бизнести кылса болот. Региондордогу мисалы үчүн айымдарга 1, 2, 3 орундук деле жумуш камсыз кылып берсе, мисалы үчүн тигүү цехинде болсо 5 айым кызмат кылса, ошол 5 айымдын бала бакчага спрос болот. Ошол жакта бала бакча ачылат, анан курс ачылат. Ушундай мультипликативный эффект болуп, ошол жактын экономикасы, капиталы, акчасы сыртка чыгып кетпей башка жака. Ошол айылда айланат да. Анан экинчиси бул миграцияны да кыскартат. Себеби байкап атасыздар да, канчалаган биздин балдар көбүнчө баягы энеси жок жанында. Кайда Россияда иштеп атат, кайда бул жакта иштеп атат. Ошол айымдар деле 2 эсе аз акча алса деле өз айылында иштемек, себеби өзүнүн үйүндө балдары кашында, жылуу жумшак дегендей. Ошондуктан күчтүү мамлекет бул күчтүү региондон башталат. Айыл ааламга жол айылдан башталат дейт. Биз ошо айылдарды күчтөсөк, региондогу айымдарды күчтөсөк, биз күчтүү экономикалык мамлекет болобуз. Негизи күчтүү мамлекет бул күчтүү экономика. Биздин аялдардын экономикалык күчтүүлүгүн да көбөйтүшүбүз керек да. Биз ошондо гана баягы бир баланска жетебиз деген ойдомун. Негизи Кыргызстандагы ишкер аялдардын өз потенциалын колдонуу деңгээлин кандай баалайт элеңиздер? Өзүнүн потенциалын толук кандуу колдонуп атабыз. Биз Борбордо, Бишкекте жана чоң шаарларда деп айта алам. Региондордо толук маалымат жеткен жок чындыгы. Аяктарда ошол кичине бизнес боюнча мен 10-15 сааттык деп айтсам болот. Ошондой сабактарды өтүшкө негизи туура келет окшойт айымдар үчүн. Ошол эле айыл өкмөткө барса деле айымдар үчүн кандай бир программалар камтылса керек. Себеби бул мамлекеттик жумуштардан кетти да. Ошол жактан да кандай жардам ала алат. Ошол эле муниципалдык жанагы имараттарды алып атканда, аренданы түзгөндө ушундай маалыматтар керек болуп атат. Андан тышкары жумуш күчү деп коет, трудовой соглашенияны кандай түзүлөт, отпусктар кандай берилет. Ушу сен эгер ишкер болуп жаңы жумуш ачып атсаң, кантип ошол жакта кантип аласың да. Бул эми экономикалык жагы да, экинчи эмоциалдуу жагы аябай маанилүү. Себеби биз аялдар эркектерге караганда эмоционально күчтүүрөөк келебиз да. Анан өзүңдүн ошол жумушуң жазып аткан жумушуң да сага жагышы керек да. Өзүңдү баягы кыйнабайсың да. Ошол тараптан дагы эмоциональный интеллект деп азыр аябай тренд болуп атат. Бул Бишкекке деле керек болуш керек да. Көп айымдарга баягы бизнес ачам десе эле эптеп эле баягы өзүнө алаксытыш үчүн же бир күнүмдүк тамак аш үчүн бизнес эмес, ал ошол сенин планыңды түзүп, ана финаналиканы жасап, 5-10 жылга кандай планың болот, кандай багыт менен кетесиң, ошол тууралуу баягы мындайча айтканда серьезно кабыл алыш керек да бизнести. Анан бүгүн ачып эртең жок эмес да. Ошол маалымат мисалы үчүн мен байкашымча Борбордогу аялдарга, региондогу айымдарга болсо ошол элементарный баягы бизнести кандай баштайбыз, аренданы кантип түзөбүз эгер сизге имарат керек болсо, адамдарды жумушка алып атсаңыз жана трудовой соглашение боюнча ушундай сабактарды өтүшү керек деп ойлойм. Себеби эми шаар менен элет жериндеги айымдардын биздики айырмабыз мындай чоң болуп кетти да. Ажырымы аябай чоң болуп кетти акыркы жылдарда. Мен башка жакта албай элем, ушу Бишкек шаарынын Первомайский районун эле айтайынчы. Бакамбаева, Дзержинка, Первомайский район. И Калыс Ордо, Мурас Ордо, Первомайский район. Ушул эле эки бир Бишкек шаарындагы райондо эки ажырым бар. Ошондуктан бул жакта иштеген нерсе ал жакта иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан ошого адаптацияланган программалар дагы керек.
Мен кошумча кылып койсом, биз дагы Кыргызстанда бир өзгөчө бир көңүл бурушубуз керек да. Биз агрардык мамлекет болгондуктан ошол айыл чарбаны көтөрүүгө, ошол айыл чарбадагы айымдар кандай бизнестерди кыла алат, ошол эле картошкосун эккенге, азыр мына Араванда уже картошка себип атышат, помидор кылып атышат, теплицалар көп. Аны каяка сатышат? Ошо теплица менен кантип иштеш керек? Мисалы аксыны карап көрсөңүздөр, слива деп коет өздөрү кара өрүктү. Ошо сливаны кантип кургатышат, кантип жөнөтүшөт? Ошол бизнестерди өнүктүрүүгө ошол жөнүндө биз көп айтып беришибиз керек да. Азыр Кундуз айым айткандай, ар бир региондун, ар бир райондун өзлөрүнө таандык бир бизнестер бар да. Мисалы Таласты карасак, алар фасоль өткөзүшөт. Анын кайсы сортун кылыш керек, кандай рисктери бар, баарын эсептеп, анан мен бул жерде айтып кетким келет да. Мен ошого дайым эле күйө берем да. Биздики ошол министр бар да, иностранных дел. Бизде транспорт министрлиги бар. Бизде ошол айыл чарба министрлиги бар да. Министрликтердин баары эле бар, бирок эмнеге ошол биз агрардык мамлекет болгондо ошолорго айыл чарбаны жүргүзүүгө бир страт план түзүшпөйт. 5 жылга, 10 жылга, 15 жылга жерди кантип иштетиш керек? Биз агрардык, бизде сельхоз институт бар. Ошонун баары менен иштеп, анан аны каяка сатыш керек? Эмне кылыш керек? Ошол транспорт министрлиги ойлонуп, арзан кылып берели, момундай доставка кылышыбыз керек. Бизде посолдор отурат ар бир мамлекетте. Алар сүйлөшүп, буларга рынок ачып бериш керек да. Мисалы фасолуңду эмнеге бизден түрктөр келип оптом алып кетиш керек? Алардыкын жарым баага, А бизде Турцияда посол отурат колтойгон. Тышкы министрибиз бар иштер боюнча. Министр транспорт бар, министр сельского хозяйства. Булардын баары сүйлөшүп, эмнеге биз Туркиянын ишкерине ошол жака доставка кылып бербейбиз? Же болбосо ошол эле ишкерлер кээде ыйлашат да, ошол граница жабылып калды Казакстан менен, алмам чирип кетти, помидорум агып калды, коондарыбыз өтпөй чирип, огородду ыргыттык. Мен банкрот болдум деп атат да. Ошонун баарына дагы мамлекет өзү көзөмөл кылып, бир контролдоп бериш керек да. Анан ишкер аялдар, силер өзүңөр көтөргүлө, айыл чарба өзүңөр көтөр, только налог төлөгүлө, мага жердикин патент төлөгүлө эмес да. Ага дагы мамлекетте канча адам айлык алып атат. Ошого дагы бир стратегиялык ой жүгүртүү, анан сайттарын илиниш керек да. Мисалы азыр мына былтыр октябрда Минсельхоз илиш керек болчу. Агрардык мамлекет, мисалы Ошто мыналарды айдасаңар өтөт, Жалабатта мынуунду айдагыла биз сатышабыз деп, мисалы үчүн чүй мынуну кылгыла деп, анан ар бир ответственный адамдын телефонун коюп, мына могу силерге жардам берет деш керек да. Ошондо адамдар, ишкерлер, мамлекет мага гарантия берип атат, мен ушул ишти кылышым керек деп атат. Ал болсо биздин предпринимательдер, же болбосо көйнөк тигип легкий промышленность өздөрү карго менен жиберет, карго өзүнүн баасын коет, мамлекет көзөмөлдөбөйт, кааласа мындай, кааласа андай. Мисалы азыр доллар көтөрүлүп атат. Эмне кылып биз аларга жардам бере алабыз? Ошондой бир стратегический нерселерди биз коомчулукка дагы, мамлекет катары дагы жеткизишибиз керек да. Мисалы ишкерлер, мамлекет биригип бир мындай страт пландарды иштеп чыгып, ошондо гана мен ойлойм, ошол бизнесмендердин дагы бир мүмкүнчүлүгү көтөрүлөт. Анткени ошол баштап аткан аялдардын эле бизнестери, кичинекей бизнестер да, чоң бизнестер эркектерде. Потому что алар убагында коррупционер болгон, жулуп кеткен. Азыр болсо аялдар эмнеден баштайт? Мен сурасам даже $100 жок. Мен көп түз эфирлерди кылам да. Ошо кара өрөккө $100 болсо, килограмм 7 сомдон сатып алып, кургатып мынтип сатат элем деп планы бар. Бирок ошого бир 5000 сому жок, оптовый убакта сатып алганга. Ошондой нерселерге биз чечип беришибиз керек да. Соңку мүнөттөрдөбүз, жыйынтыктоочу катары сөз Вейч консорциум деп айтып атасыздар. Ошол коалициянын ишмердүүлүгүндө региондордо күн тартибинде программалар кандай аткарылат, пландарыңыздар? Жогоруда дагы белгиледиңиздер, чоң шаарларда гана айым ишмерлерге көпчүлүк басым коюлган деп. Региондордо азыркы учурда консультативдик жолугушуулар болуп жүрүп жатат. Бул биздин долбоордун биринчи фазаларынан деп койсок, анткени биринчи учурда изилдөө жүргүзүш керек. Бул жөн эле биз Бишкекте жана Ошто отуруп эле чоң уюмдардын жетекчилери менен кандай проблемаңыз бар, анан ошону жазып албастан, ошол бүгүнкү күндө курак
деген мүчөбүз женский форум курак. Бул ошол биздин координациялык кеңешменин да мүчөсү. Ошол азыркы учурда түштүк аймагында, Кыргызстан түштүк аймагында консультативдик жолугушуулар болуп жатат. Бул ар бир областта 100дөн 200-300 ишкер аял менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угууда. Ошонун жыйынтыгында бир кандайдыр бир кийинки боло турчу пландар ошонун жыйынтыгында баягы пландарды түзүлөт да, значит, могул жактан кыймылдашыбыз керек. Анан сунуштарда жогорку кеңештердин депутаттарына мыйзам сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө мындайча параллельно дагы Министерство экономика министрлиги жана министерство труда ошолор менен жолугушууларга даярданып жатабыз. Биз баарыбыз билгендей мамлекеттик программа бар, айымдар ишкердигин өнүктүрүү боюнча. Ошондой эле национальный план действий по достижению гендерного равенства до 30-го года бар. Ошонун азыркы учурда ошол программалардын алкагында иштегенге көздөп жатабыз да. Бул болсо биздин консорциумдун же баягы донорлордун бир четинен Каныбек мырзага жооп болот. Бул донорлордун каалоосу менен иштеп эмес, бул ошол коалициянын ичиндеги бизнес ассоциация да ошонун чечими да. Элде мындайча айтканда коллегалар келгиле колубузда бар программаны ишке ашырганга аракет кылалы да. Албетте ошол эле бул жакта эч кандай америкалыктар иштеген жок. Бул жакта өзүбүздүн эжелерибиз, байкелерибиз, балдарыбыз ишке ашырып жатат да. Баягы коомчулук үчүн бир пайдалуу нерсе кылам, мамлекет үчүн бир пайдалуу нерсе кылам, аялдар үчүн пайдалуу бир жыйынтыктарды ишке ашырам, жыйынтыктарга жетем деген кишилер иштеп жатат. Ошондуктан эч кандай бирөөнүн оюн, бирөөнүн ой максаттарын Кыргызстан жергесинде ишке ашырууга аракеттенген кишилер бар болуш керек, бирок бул биздин да максатыбыз эмес. Биздин максатыбыз бул Кыргызстандагы жагдайларды чечүү, көйгөйлөрдү чечүү болуп саналат. Ошондой азыркы учурда ошол кийинки пландарда бир аз айта кетсем, бул ошол изилдөөлөрдөн кийин ошол координациялык кеңешме ошондой эле башка эксперттерди жалдап, Жамал айтып өткөндөй параллельно биздин коалициянын мүчөлөрүн потенциалын жогорулатуу, бул деген адвокация кылууга ошол жана байке айткандай мамлекетке талап кылгылап атпайбы? Баягы бирденке кылып бер, муну үй салып бер, жол салып бер эмес, укуктарыңарды талап кылышыбыз керек да. Туура айтат. Ошону туура талап кылганы билиш керек. Мамлекетке барып эле, мамлекеттик органга барып эле мага муну кылып бер, тигини кылып бер деген болбойт. Бул өзүнүн баягы процедурасы бар да. Ошолорду үйрөтүү, ошол адвокациялык потенциалын, адвокация кылуу боюнча уюмдардын потенциалын жогорулатып, андан кийин жанакы национальная повестка женского предпринимательства, бул биздин официалдуу орус тилиндеги атыбыз да, аталышыбыз. Ошол национальная программа, национальная повестка женского предпринимательстваны иштеп чыгуу үчүн буга дагы бир жөндөм керек да. Ошондой жөндөмдү алуу үчүн тренингтер болот, воркшоптор болот. Ошонун натыйжасында биздин коалиция бул национальная повестка женского предпринимательства иштеп чыгат да. Ошону иштеп чыгып, бул жылдын аягына деп эсептейбиз. Андан кийинки фаза бул адвокация. Ошол национальная повесткага кайсы көйгөйлөр кирсе, приоритетный 5-10 суроо болушу мүмкүн. Ал сөзсүз түрдө ишкер айымдардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү жана зордук зомбулукту азайтууга тиешелүү эки чоң направление бар. Ошол эки чоң направлениянын алкагында кандай эң маанилүү көйгөйлүү маселелер тизмеси тизилип, ошону мамлекеттик органдар аркылуу адвокация кылынат да. Ошондой эле координациондук кеңешменин мүчөлөрүнө ким ошого күчүм жетет, ошону мен ошол суроолорду адвокация кылганга даярмын дегендерге мини гранттар берилет. Ошондой эле техникалык, профессионалдык жардам көрсөтүлөт да. Кандай деп айтпайлы, Америка бул баягы
укук жаатында, укук коргоо жаатында өтө алдыга кеткен мамлекет. Ал жактан сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө керектүү бир тажрыйбаларды, өзүбүзгө керектүү билимди алышыбыз керек. Ошондуктан ушул чоң организациялардын, бу проект ишке ашырып аткан организациялар консорциумдун тажрыйбасын, буга чейинки 60-50 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбасын колдонуп, коалицияга ошону берип, анан коалициянын ишин ишке ашырабыз деп ойлойбуз да. Жыйынтыктоочу сөздөр, эркин микрофон болсун. Кундуз айым, Жамал айым, 30 секунд дейли. Өтө кыска. Негизи эле идеялар көп, бирок аны ишке ашырган механизмдер бизде аз да. Жанагы айтып өткөндөй, негизи эле мамлекеттик бир сайтты интеграция кылып, бир эле сайт болуш керек. Ошол жерде жарандар баардык тармакта жообун ала алышы керек. Ыраазычылык. Жамал айым, 30 секунддук эркин микрофон. Бардык айымдарга айтат элем, ишкер болом десеңер баштагыла, эчтемкеден коркпогула. Бир гана ошол билим алганды унутпаңыздар деп. Нурсултан мырза. Дагы эле бир аз улантыс болуп кетти. Буга чейинки айтканымдын көп, мисалы көп айтышат, бул программалар ишке ашпай калат, өтө кыска мөөнөттүү. Бирок баягы айта кетчүм нерсем, бул жөнүндө сүйлөп да турбасак унутулуп да калат да. Бул көйгөйлөрдү сөзсүз түрдө аягына чейин ишке ашыра албасак да, бул жөнүндө биз дискуссия көтөрүп турушубуз керек. Арабыздан ошону ишке ашырам дегендер чыгат да. Ошондуктан өтө маанилүү иш алып барып жатабыз. Ошол эле учурда биз ошол көйгөйлөрдү, ошол аялдардын ролун да, ошолордун жогорулатуу, потенциалын колдонуу, ошону болсо, ошол жөнүндө биз жок дегенде сүйлөшүп турсак, ушинтип жыйынтыкка коомдун өнүгүшүнө, мамлекеттин өнүгүшүнө сөз салымы болот. Ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандарыбыз, Жаргылчактын бүгүнкү чыгарылышында аялдардын ишкердигин өнүктүрүү жана гендердик зомбулукту азайтуу боюнча коалициянын ВЭЧ консорциумунун ишмердүүлүгүнө арналган чыгарылыш болду. Студиябызда мейманда болгондор Кыргыз Республикасынын Шамал жана Күн электр станцияларынын ассоциациясынын төрайымы Кундуз Кырбашева, эл аралык жеке ишкердик борборунун өкүлү Нурсултан Турдубеков жана Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы болду. Келип бергениңиздерге ыраазычылык. Биз менен бирге болгон угармандарга дагы чоң рахмат. Кызматыңызда болгон Шаткүл Айтбек кызы. Алдыңкы сааттарда кайрадан угушканча сак саламатта болуңуз. Коомдо кайнап жаткан кайсы көйгөй болбосун, адистерден так маалымат, эксперттерден курч пикир, ар тараптуу талаш тартыш элдин катышуусу менен. Жаргылчак иш күндөрү саат 9-дан 10-го чейин Санжыра радиосунда.